Капыр Мадаминов агайдын өзүн тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен бүгүнкү өтө турган тема ымала маданиятына өзүн тарбиялоо. Адам жашоодо, коомдо башкалар менен мамиледе болуп жашайт. Коомдон, элден бөлүнүп жашоо мүмкүн эмес. Мисалы, бир эле адам үй бүлө мүчөлөрү, бирге окуган, иштеген, жашаган адамдары, коңшулары, алыс жакын туугандары, жетекчилери, кайын журту, дос душмандары менен миң түрдүү мамиледе болот. Адамдын ийгиликтүү иштеп жашоосу 70-80% анын ымала маданиятына көз каранды деп айтышат окумуштуулар. Ошол үчүн башкалар менен туура, жемиштүү мамиле кылууга, башкача айтканда, ымала маданиятына өзүн тарбиялоо зарыл. Башкалар менен тил табыша билүү, сылыктык, сыпайылык, кичипейилдик менен токтоолук, иштиктүү сүйлөшө билүүгө үйрөнүү. Мамиле кылган адамдын статусу, кызматы, мүнөзү, пейили, кызыкчылыгын жана башканы эске алып сүйлөшө билүү. Келишпес татаал маселе болсо да, дипломатиялык тил менен сүйлөшүп, маселени чече билүү. Демек, урматтуу кесиптештер, бул жерден дагы агайдын ушунчалык көрөгүчтүгүн байкасак болот. Келишпей, тил табыша албай жатсак дагы аны дипломатиялык тил менен сүйлөшүп, маселени чечип алсак болот. Ымала маданиятында көпчүлүк эл менен сүйлөшүүнүн да өзгөчөлүгүн билүү зарыл. Көпчүлүктү, элди сыйлап, кичипейилдик менен сүйлөшүп, аларды да угуп, пикирин эске ала билүү керек. Диалог формасында сүйлөшүү эң жакшы натыйжасын берет. Өзүнөн кичинелер, кол астында иштегендер менен сүйлөшүүдө өзгөчө мээримдүүлүктү сактоо зарыл. Акыл билимиңиз, ой өрүш кругозоруңуз, сөз байлыгыңыз, адилеттүү сылыктыгыңыз, ошондой эле токтоо, сабырдуулугуңуз, терең ички маданиятыңыз жана башка сапаттар сизге жардам берет. Эң өкүнүчтүүсү бизде азыр адамдарда жалпы эле мейли жетекчи болобу, карапайым эл болобу, бизде ушул мээримдүүлүк сапатыбыз жок болуп бараткандыгы өкүнүчтүү. Сүйлөшүүдө өзгөчө мээримдүүлүктү сактоо зарыл деп жатат. Сени менен келишпеген атаандаш, кас адамдар менен кааласак, каалабасак да мамиле кылууга туура келет. Алар менен да туура мамиледе болуу зарыл. Бул жерден дагы агайдын эң жакшы асыл сапаттарын дагы ушул сүйлөмдөн байкасак болот. Касташуудан кач, бирок адилеттүүлүктөн тайба деп Исхак Разаков айткандай, андай адамдар менен мамиле кылууда, өчөшүүдө, касташуудан, тоскоолдук кылуу, ачууга алдыруу, ажылдашуу, айтышуу, тартышуудан алыс болуп, өзүңө адилеттүүлүгүңө ишеним менен токтоо мамиле кылсаң туура болот. Бул жерден дагы агайдын айтайын деген ою ушу Разаковдун айтып кеткен бир сүйлөм менен эле бизди жакшы асыл сапаттарга тарбиялап кетип атат. Касташуудан кач, бирок адилеттүүлүктөн тайба деп. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жамандыкка жакшылык эр кишинин иши. Демекчи, колдон келсе тоскоолдук, жамандык кылган адамдарга да эгер түпкү зыяны болбосо, жакшылык кылып коюу туура болот. Демек, бул жерден биз кечиримдүүлүктү, сапатты алышыбыз керек экен өзүбүзгө. Канча жамандык кылса дагы кечирип, андан ары жолубузду улап кетишибиз зарыл. Акылдуу адам касты да, душманды да доска айландырат. Акылсыз досту да душманга айландырат. Сенин жакшы мамилеңди, жакшылыгыңды алар алсыздык, коркуу деп ойлобосо туура болот. Бул сенин айкөлдүгүң, марттыгың, кечиримдүүлүгүң болсун. Аларга жакшы ишиң менен, элге кылган кызматың, ийгилигиң менен унчукпай түшүндүрсөң, аягы жакшы болот, жакшы жемишин берет. Агайдын билимдүүлүгү, адамгерчиликтүүлүгү, атадай камкордугу, мээримдүүлүгү, жөнөкөйлүгү менен ар бир инсандын жүрөгүнөн түнөк тапкан эң мыкты эл мугалими. Агай менен иштешүү, баарлашуу мен үчүн чоң бакыт жана сыймык. Бар болуңуз, урматтуу агай.